Салам айымдар, сулуулук, сүйүү, жаштык жана айымдарга керектүү нерселердин баары менин каналымда. Менин атым Айнура Сагынбаева, катталыңыз. Жазында, жайында бет аябай бузулат, кургайт. Аны баарыбыз эле билебиз. Менин видеомдо мен өсүмдүк майын бетке сүртпөгүлө деп аябай көпкө чейин бетке сүртпөгүлө деп аябай айтып бергем. Бирок жазында, жайында бетти калыбына келтирүү үчүн, кургактыкты жок кылуу үчүн кыска мүнөттө маска катары бизге ошо өсүмдүк май аябай жакшы жардам берет. Бүгүн ошо кургап аткан, түйлөп аткан, бусулуп аткан беттерге биринчи жардам катары аябай жеңил, эффективдүү бат жасоочу масканы сунуштайм. Албетте бул масканын рецептин сиздер интернетте деле көргөнсүздөр, балким бирөө жасап көргөн, бунун кээ бирөө французская маска деп коет, бирөө советская маска деп коет, айырмасы жок. Бирок дагы бир жолу эскертип коеюн, балким билбегендер бар, балким көрбөгөндөр бар. Канчалык все гениальное просто деп коет. Кээ бир нерселер ушунчалык жөнөкөй, бирок ушунчалык эффективдүү. Ошон үчүн кылымдан кылымга, апасынан кызына айтылып кете берет бул нерсе. Бүгүн дагы ошондой эффективдүү аябай сонун маска. Бул маска кургак териге да жарайт. Жазына ар бир эле териге жарай берет. Албетте, эгерде териңер майлуу же аралаш болсо, көпкө жасабагыла, бир 2-3 жолу жасап койсоңор болот. Эгерде териңер турулуп атса, кургап атса, аябай кытышып мындай сезимтал болсо, анда бул маска сиздер үчүн курс менен жарайт. 10 жолу же болбосо жумасына 2 жолу жасасаңар аябай жакшы жардам берет. Масканы 20 мүнөт коесуңар бетке, 20 мүнөттөн кийин жылуу суу менен жууп, нымдауштуруучу кремди коюп коесуңар. Бул маска үчүн болгондо гана 1 жумуртка керек жана зейтун майы. Эгерде зейтун майын сатып ала албасаңар, анда кадимкидей эле өсүмдүк майын колдоно берсеңер болот. Бирок зейтун майында аябай көп бизге керектүү кычкылдар бар. Полиненасыщенные жирные кислоты, антиоксиданты деп коет. Терини картайтпоо үчүн, терини үстүңкү катмарын калыбына келтирүү үчүн стройматериал бар бул жерде. Ошол себептен зейтун майы аябай жакшы жардам берет. Бизге эмне керек? Жумуртканы кадимкидей эле алабыз, жарабыз. Териңер майлуу болсо агын аласыңар, кургак болсо сарысын аласыңар, аралаш болсо экөөнү аралаштырып койсоңор болот. Аябай жакшы аралаштырабыз. Бир консистенцияда болуп калыш керек маска. Эч бир лимон деле кошпой эле койгула, бал деле кошпой эле койгула. Бар ашыкча аллергендер биз терини үстүңкү эпидермалдык барьерди калыбына келтирүү үчүн бизге болгону гана смазка керек, жумуртка, белок жана май. Мынакей майды ачып атам. Майды канча кошом дегендер. Бир жумуртка жетеби дегендер, ооба бир жумуртка жетет. Бул масканы колго деле койсоңор болот, өзгөчө жана деп турулуп аткан, аябай кургак болуп аткан колдорго да жакшы жардам берет. Декольте зонасына абдан сонун жардам берет. Декольтеге бул масканы жумасына 2 жолу сөзсүз жасагыла. 1 кашык зейтун майы, көп кереги жок. Сонда ушуну анан аралаштырабыз. Клеопатранын сыры зейтун майында деп бекерден айтылбайт. Зейтун майы косметологияда эң керектүү нерсе. Болду, ушул масканы бетти абдан жууп, тазалап туруп эле бетке сүртүп, моюнга сүртүп, декольтеге сүртүп, колго сүртүп, сүйлөбөй, мимика кылбай бир 20 мүнөт отуруп анан жууп салсаңар, эң жакшы калыбына келтирүүчү маска болуп эсептелет. Урматтуу айымдар, видео жакса сөзсүз лайк койгула, маскалар жөнүндө негизи эле видеолор көрүңөр келсе, көбүрөөк комментарий жазгыла, плюстарды койгула жана бөлүшкүлө менин видеом менен. Мен сиздер үчүн дагы пайдалуу маалымат чыгарганга аракет кылам.